Министрлер кабинетinin төрағасы Адылбек Касымалиев Ош облысына болгон иш сапарынын алкагында Өзгөн Мырзаке Карагулжа унаа жолунун курулуш иштери менен таанышты. Эске салсак, аталган жолдун курулушу ушул жылдын жаз айларында башталган. Бул жол жалпысынан Өзгөн шаарынан тартып Карагулжа районуна чейин жасалат. Өзіңіз білгендей, Өзгөн Мырзаке Карагулжа жол құрылышы башталды. Бұл өзі татал райондық өзет. Шында жолдың жауап алған күндерде болған. Ошон үчүн биз Минтранста планга киргизип, ушул жолду толук ремонттоого эметтик. Биздин проект боюнча жол 3 типке болуп бөлүнөт. Биринчи 4,5 километри 4 типкелүү, 4 типкелүү, эки жагында автотенес менен жолубуз күбөттер менен. Өзгөн шаарынан чыга берет. Анан ошол Мырзакеге чейин экинчи тилке 6 километр, бул уже 3-чү категориядагы эки тилкелүү жол болот да. Узундугу эметиги асфальттын туурасы 7 метр жалпы. Бир жагына бирден полосада. Жолдун жалпы узундугу 34 километр, 33 километр, 300 метр. Март айында башталган, буюрса деп атабыз, ошол жылдын аягына чейин бүтөк иштерин бүтүүгө аракет кылабыз да. Бул жол шаардын ичи экинчи категорияга кирет. Бул 4 полоса. Общий эни 15 метр. Бул жолдун өзү машина жүрүүчү жер. Тротуар, лоток, жашылдандыруу эмелерин кошуп айтсак, жалпысы 4,5 километри 28 метрди түзөт. Калганы экинчи участок, бул 3-чү категорияда жол. Мунун эни 8 метрди түзөт. 3-чү участогубуз бул Карагулжа участогу болуп эсептелет. Ал деле 3-чү категория, эни 8 метр.